Өкмөттүн атайын буйругу чыккан. Ушул бүгүн 16 март жалпы республикалык шембирлик деп. Ушул буйруктун алкагында биз дагы атайын шаардык мэриянын буйругун чыгарып, бүгүн бүт шаардагы мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, жогорку окуу жайлардын мектеп окуучулары, жалпы эле эл бүгүн ушу республикалык шембирликке чыгып атабыз. Биздин чыкканыбыздын максаты дагы ушул шаардагы тазалык ишканасына, ушу жашылдандыруу муниципалдык ишканасына жардам берели деп ушу бүгүн шаар боюнча шембирлик өткөзүп атабыз. Эми буга чейин деле биздин шаар өзүңүздөргө белгилүү болгондой ош шаары жакшы шаар болгон, бирок ушуга карабастан биз дагы шаардын инфраструктурасын жакшыртайлы деп, жашыл шаарга айландырайлы деп мына быйыл 20 апрелде Түрк дүйнөсүнүн маданий борборунун ачылышы болот. Ушуга жараша бир топ туристтердин келүүсү күтүлүп атат. Биз жалпы шаардыктар ушу шаарыбызды бүгүн эле эмес, мындан ары дагы 3 айлык жарыяланганбыз. Ушу 3 айлык жарыяланган буйруктун негизинде тынбай шембирликтерди уюштуруп турабыз да. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн ушул жазга карата бизде 3000ден ашык ушул көчөттөрдө 40 миңге жакын ушул бадам өсүмдүктөрүн эгип атабыз көчөттөрдө. Андан сырткары быйылкыга пландаштырып атабыз 2 миллионго жакын ушул шаарыбызга бүт гүлдөрдү эктирип атабыз да. Мен ойлойм, буну баардыгыбыз ушу шаардыктар, шаарга келген коноктор ушуга аяр мамиле кыла турган болсок, келечекте биздин шаарыбыз аябай жакшы жашыл шаарга айланат деп ойлойбуз.